10-июль. Иштерине таянган жүрөк жана ишенимге таянган момун жүрөк. Ошол күнү көп адамдар мага: "Теңир, Теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек. Сенин ысымың менен жиндерди куучу эмес белек. Сенин ысымың менен кереметтерди көрсөтчү эмес белек" дешет. Матай 7-бөлүм 22-аят. Ишенимге таянган жүрөк менен иштерине таянган жүрөктүн ортосундагы айырманы карап көрөлү. Иштерине таянган жүрөк өз күчү менен бир ишти аягына чыгарганда өзү менен сыймыктанат. Мындай жүрөк тик аскага чыгуу, жумушта кошумча жоопкерчиликтерди алуу же согуш жүрүп жаткан жерде өз өмүрүн тобокелге салуу, марафондо чуркап өзүн кыйноо же бир нече жума бою орзо тутуу сыяктуу иштерди жасаганга умтулат. Мунун баарын ал жеңишке болгон чаңкоосун кандыруу үчүн өз эркинин күчүнө жана денесинин туруктуулугуна таянып жасайт. Иштерине таянган жүрөк таптакыр тескери жүрүм-турумга да ээ болушу мүмкүн. Мисалы, мындай жүрөк көпчүлүк туура деп эсептеген кичипейилдүүлүккө, адептүүлүккө жана адеп ахлакка каршы чыгат жана мындай мамилеси өзүнүн көз карандысыздыгын, өз жашоосун өзү билгендей башкара ала турганын жана эч кимдин жардамына муктаж эместигин көрсөтөт. Галаттыктар 5-бөлүм 19-аяттан 21-аятка чейин. Бирок адам адептүүлүктү такыр четке каккан иштерди жасайбы же тескерисинче адепсиздикке каршы катуу күрөшүп, жогоруда аталган жакшы иштерди жасайбы, тигинисине да, мунусуна да түрткү берген нерсе бул өзүнүн ким экенин көрсөткүсү келген, өзүн даң тагысы келген жүрөк. Эки жүрүм-турум тең, көз карандысыз, өзүнүн күчүнө гана таянган жана өзү менен сыймыктанган жүрөккө таандык. Мындай жүрүм-турумга ээ болгон жана иштерине таянган жүрөккө канааттануу берген негизги нерсе бул өзүнүн өжөрдүгүн, көз карандысыздыгын жана мүмкүн болушунча эч нерседен жеңилбестигин көрсөтүү каалоосу болуп саналат. Ал эми ишенимге таянган жүрөк таптакыр башкача. Иштерине таянган жүрөктөй эле анын да келечекке болгон үмүтү жана ишке ашыргысы келген каалоолору аз эмес. Бирок анын эңсегени Иса аркылуу өзүн толук ачып берген Кудайды таануу жана анын өзүнөн толук ырахат алуу. Иштерге таянган жүрөк кандайдыр бир тоскоолдукту өзү жеңип өткөнү үчүн кубанса, ишенимге таянган жүрөк ал тоскоолдукту Кудай менен жеңип өткөнү үчүн кубанат. Иштерге таянган жүрөк өзүнүн жөндөмдүү, күчтүү жана акылдуу адам катары даңкталуусунан келген кубанычты эңсейт. Ал эми ишенимге таянган жүрөк Кудайдын жөндөмдүү, күчтүү, акылман жана ырайымдуу Кудай катары даңкталганын көрүүдөн келген кубанычты эңсейт. Рухий жашоодо болсо иштерге таянган жүрөк адеп ахлакка тиешелүү талаптардын баарын аткарып, чоң күч менен бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгат жана өзүнүн жеңиши үчүн Кудайдын жактыруусун, андан ыраазычылыкты жана сыйлыкты күтөт. Ал эми ишенимге таянган жүрөк адеп ахлакка тиешелүү талаптарды аткарууну Кудайдын колундагы курал болуу мүмкүнчүлүгү катары кабыл алат. Жеңишке жеткенде ишенимге таянган жүрөк бардык даңк жана ыраазычылык Кудайга таандык экенине кубанат.